Дүйнөнү тамшандырган кыргыз балы, эл аралык рынокко ачылган жол. Алай менен чоң алай бал өндүрүүнү көбөйтмөкчү, аракеттер экспортко багытталган. Көлөмдү жогорулатууга жаңыча ыкма, заманбап бал челектердин пайдасы. Кыргызстандын балы акыркы 10 жылдан бери 150 мамлекеттин ичинен сапаты жагынан жогору деп табылып келет. Ошентсе да өлкөнүн өндүрүмү дүйнө рыногуна массалык түрдө чыга элек. Европа базарларын бүт камтыганга биринчиден көлөм жетишсиз. Экинчиден сапатты тастыктоочу сертификатты алуу түйшүк. Дүйнөлүк рынокто бут тоскон жогорудагы тоскоолдуктар жоюлганы турат. Ал аракеттер 2017-2018 жылдары таза балы менен таанымал Алай районунда башталган. Натыйжада аарылардын асылдуулугу жакшырып, балдын көлөмүн жогорулатчу ыкма ишке ашты. Асылдаштыруудан максат аарылардын балды топтоо мүмкүнчүлүгүн арттыруу. Дүйнөлүк практиканы Байлай программасы колго алып, Алайда буфердик зона түптөгөн. Мында таза кандуу эне аарылар аргындаштырылып, балчыларга сатылат. Бул жерди буферный зона деп коет да. Буферный зона деген 20 километр радиуста башка аару болбош керек да. Бу жерде только аталык семья сакталат. Аталык семья бул таза кандуулукту сактап берет. Бул жерден F1 породасы чыгат, F1 карпатский чыгат. Мына ошол биз алып келген нуклеус деп коет. Нуклеус менен алып келебиз бул жака, анан куудурабыз да. Биякта аталыктар сакталат. Карпатский бул жакта жылуулукка жакшы болот экен деп биз арынын балдын түшүмүн жогорулатыш үчүн Байлай программасынын жардамы менен Украинадан, Россиядан бир 10 ару, эне ару алып келдик бул жака. Ошол эне ару бул түшүмдү жогорулатыш үчүн. Буфердик зонадан чыгарылган Карпат породасындагы аарылардын түшүмдүүлүгү жакшы, 2-3 эсе көп бал алганга болот. Бир бал челектен эле 50-80 килограммга чейин түшүм алынат, а жергиликтүү аарылар 30 килограммга чейин гана бал топтойт. Биздин табигый аарыларга караганда бул түшүмдүүлүгү жакшы балга. Биздин местный аарыларга караганда бул жоошураак келет, злой эмес. Булар өтө анча-мынча шапкеси жок деле карай берсең болот. Түшүмдүүлүгү өтө жогору. Көп адамдар кызыга башташты. Азыр алды бир мурун 100 болсо азыр 200гө, арысы жоктор азыр 20 жашка алып, уже келе башташты. Пайдасы жакшы болгон үчүн кардарлар Алай, чоң Алайдан сырткары Өзгөн менен Баткенден да келе башташты. Породалуу аарыларды буфердик зона буйртмага карап чыгарат. Таза кандуу эне ары 15 күндө даяр болот. Туура жетиштирүүнү буфердик зонанын адистери жакшы эле өздөштүрүп алышты. Буга Орусиядагы окутуу чоң түрткү. Арынын породасын кантип аныкташты үйрөндүк. Карпат кандай, Карника кандай, Среднеурский кандай, микроскоп менен аныкташты билебиз да. Анысы ару кандай. Аны мындай көз менен билишке болбойт да. Ошону үйрөттү бизге. Мурда карабаса Карпат экен деп эле алып берчүбүз да. Эми азыр биз микроскоп менен арынын породасын аныктай алабыз. Анан тактап туруп алабыз да, эгер алсак. 100% Карпат болсо алабыз. Анан башка аралашкан болсо айтабыз аны. Барнаулдагы окутууга буфердик зонанын 3 адиси Байлай программасы жана өздүк салымдын эсебинен тажрыйбаларын жогорулатып келишкен. Алар аарыларды аргындаштыруудан сырткары дарылоо жана түшүмдүүлүктү арттыруунун ыкмаларын үйрөнүштү. Бизде билим алып, анан стажировка деп ошаяктын асалчылар менен бирге дагы кичине жумуш кылып, биздин билбегендерден ояктан билим алып келдик ушака. Анан бир айырмачылыгы эки жактыкы бар экен. Ояктагы, маселен, Карпатский арулардын кандай, жөндөмү кандай, жашоо шарты кандай, олорду окуп келдик. Долбоор алкагында аарылардын жаңыча ыкма менен кароо системасы ишке ашты. Мында жактырылган бал челек пайдаланылбайт. Ордуна корпустук, башкача айтканда тигинен жасалган жашык колдонулмакчы. Экөөнүн бал алууда айырмасы бар. Эскиси 25 килограммга чейин түшүм берсе, жаңысында 50 килограммдан жогору болот. Мурун мындай бал челек колдончу элек. Буну лежак деп коюш, аты лежак. Азыркы мезгилге талапка ылайыктуу корпусной бал челек колдоно баштадык.
Азыр биздин устакана ушундай бал челек менен чыгарып ушунун үстүнөн иштейбиз. Башынан тааныштырып кетейин. Биринчи бул корпусныйдын поддону деп коет. Мына сетчатый дно деп коет. Бул жерде арылар корпустан түшкөн арынын мусорлар ылдый түшүп, мына тартман менен тазаланып кетет. Бунун айырмачылыгы лежактан. Тазалыкка жакшы да. Экинчиси поддон. Бул простой поддон. Бул жөн эле корпустарды алгандан ичин шыпырып тазалап кайра коюп коет. Bundan keyin birinchi korpus qo'yiladi. Bu 10 ramkalı korpusnoy balchelek. Bunun içine 10 ramka batadi. 10 ramkadan keyin bunda разделительный решетка bo'ladi. Разделительный решеткадан 2 qo'yiladi. Ondan keyin ikinchi korpus qo'yiladi. Бұл корпуснойдың лезактан айырмачылығы разделительный решетка қойғандан кейін матка үстіге шықпай, үстіңкі 10 рамкада ары балға ғана іштеп қалады. Матка бірінші этажда расплод немесі менен болушу бірінші этажда жүре береді, екінші этажда толық менен бал болады. Андан кейін подкрышник деп қойғыз ал, бұл подкрышник бұл жерге арының төшөй қойылады. Ondan keyin kırışa. Kırışa munda жасалады. Öz негизинен материалдын баары Сасна Россиядан келген кургатылган сертификаты бар. Томский перерабатывающий заводтуку. Сертификаты влажность 12% деп келет. Ашадан алып заказ кылып жасайбыз. Лист стальной, толщиной 3,5 мм калың болот, перевозка болот, башка болот. Чукараак болуп калса көпкө чыдай айрылып калышы мүмкүн. Жаңы балчелектерди жайылтуу үчүн Алай районунун Борбору Гүлчөдө атайын цех ачылган. Ишмердүүлүк жакшы. Убакыт өткөн сайын кардарлар артып, балчелектерин жаңылай башташты. Цех ишин баштаган жылы 70 дана жашык сатышкан. Азыр буйртма көп түшүп, айына 50ге чейин жасашат. Цех былтыр май айында ачылды. Булга чейин мен лежак деген балчелектин түрү бар, ошону чыгарчы элем. Өзүм балчымын. Былтыр бай аллай программасы тендер жарыялап, ошол жерден мен станок утуп алдым. Аркы станокту 50 000 сомдук. Ошодон кийин азыркы заманба талапка ылайыктуу корпусной ящиктерди иштеп чыгара баштадык. Азыр колумда 2 бала иштейт, программа ылайыктуу бир жаңыдан колунда жогорку үйлөрдөн алып, аларды үйрөтүп, иштетиш максаты эле. Азыр былтырдан бери иштеп, балдар үйрөнүп жакшы. Ыгын тапса, арычылык кирешелүү ишкерлик, өнүктүрүп кетүүгө багыт менен колдоо да керек. Түрткү берүү максатында Баялай балчылардын башын бириктирген кооператив түптөгөн. Кооперативде 25 адам мүчө. Колдоосу бизде стеллярный цех бар, кооперативдин ичинде магазин бар. Ушу магазинден арзандатылган баада, жеңилдетилген баада инвентарларды балчелектерге керектүү шаймандарды арзандатылган баада алышат. Ошондой эле стеллярный цехтен жасалган ящиктерди дагы арзандатылган баада берилет, жеңилдетилген. Кооператив түзүлгөндүн негизги максат таза балдын көлөмүн көбөйтүп, экспортко жол ачуу. Күтүлгөн жыйынтык жаман эмес. Бирикме түптөлгөн жылы эле 12 тонна бал алынган. Алдыда көлөмдү 3 эсеге көтөрүү планы бар. Сыртка чыгарууга да келишимдер түзүлүп жатат. Кооператив менен Осо Аман Гринфуд деген бир компания бар. Бул компания Кыргызстандагы экспортко чыгарган балды экспортко чыгарган чоң компаниялардын бири. Бул Аман Гринфуд компаниясы Кытайга экспорт кылышат. Быйыл 2018 жылдын аягында кооператив 5 тонна таза сапаты жогорку сапаттагы балды камсыздап бериш керек. Бул жогорку сапатта деген бул азыркы учурда экспортко жөнөтүлгөн чыгарылган продукциялар барды, тамак аш коопсуздугуна
дал келе турган, жооп келе турган продукция деп эсептелинет. Бул ХАСП деген стандарттар болот. Кооперативде 25 мүчө бар, ошол 25тин мүчөсү быйыл ошол 5 тоннаны аз болсо дагы, бирок сапаттуу балды чыгарып, ошол кооперативдин алайдын атын чыгарып, ошол алайда таза сапаты жогорку балды чыгарат деген мындай брендке чыгаруу булардын максаты. Алдыда Кытайга экспорт көлөмү көбөйүп, башка өлкөлөрдө кошууларына күмөн жок. Анткени Баялай программасынын негизги багыты да ушунда. 4 жылдык долбоордун биринчи фазасы жыйынтыкталып, экинчи баскычка мындан да чоң максаттар камтылган. Эгер ишке ашып, күтүлгөндөй натыйжа берсе, алайдын балы дүйнө рыногуна чыга алат.